ал тармактагы коррупциянын бетин ачтык. Эч ким жашабаган. Эсиңиздерде болсо, Медиахаб энергетикадагы күмөндүү схемалар тууралуу иликтөөсүн жарыялаган эле. Бул иликтөө дээрлик 4 айга чукул убакытта даярдалган. Биз электр жарыгына төлөмү жогору болгон элди аралап, ар түрдүү турмушту кезиктирдик. Иликтөөгө кирбей калган кадрларды азыр сиздерге көрсөтөбүз. Мында карапайым элдин чыныгы жашоо турмушу көрсөтүлөт. Электр энергия колдонулду деп олчойгон сумма жазылган үйлөрдү тапканбыз. Мына достор, ушул документ бул 20 барактан турат. Бул жанагы түндүк электронун ишки IBS системасынан алган кагаздар. Бул жерде электр энергия карыз адамдардын маалыматтары бар. Бул жерде аты, адреси жана канча сом электр энергия карыз болгону жазылып турат. Бул жерден 2000ден баштап 5 миллиондон ашып кеткен карыздар бар экен. Бизге чынында түшүнүксүз болуп турат. Эмне үчүн бул абоненттерге светин өз убагында өчүргөн эмес? Анткени биз билебиз да, 200 сом карызың болсо, 1000 сом карызың болсо, Северэлектро жанагы умный счетчик деп коет, ошондон өчүрүп кое алат. Бирок бул жерде карыздары көбөйүп кете берген. Биз ушул кагаздарды алып, эми ушул адреске келдик. Ушул бир адреси ушул жерде экен. Алато жыл массивинин жанында. Азыр ичине кирип, чын эле ушул кишилер ушул жерде жашайбы, чын эле ушундай карызы барбы, квитанциялар кандай экенин сураган аракет кылабыз. Мына бир адрес ушул жерде, ага кирип көрөбүз. Сабас, бул Кирова көчөсү, Кирова, Бул жерде бирөө жашайбы, билбейсизби? Эч ким жашабайт? Көптөн бери эч ким жашабайбы? Элин турат, Могу экөө бир элеби да, бул менен тиги. Бир элеби болсо керек, Мына бул жерде адресибиз турат. Кирова 49 деп. Биналиев аттуу бир киши жашайт экен. Мына өзүңөр көргөндөй бул көчө Кирова, номери 49. Терде камерасы да турат экен. Бул жерде кулпу илинген. Бул жерде карап туруңуз. Мындай бул үй бир эле үй экен. Тиги үй менен бир эле экен. Бирок бул жерде кулпу илинип турат. Кулпу турат. Тиги жакта жабылып турат. Биякта жашаган адамдар менен да сүйлөштүк. Ал киши бул үйдө көптөн бери эч кимдер жашабайт дейт да. Эгерде мындай көрсөңөр, бул жерде карызы мына 2 миллионго жакындап калган да. Отключение деген графасы жок экен. Эмнегедир мындай болгону, неге эч ким жашабаган үйгө 2 миллион карыз жазылып кеткенин биз азыр түшүнбөй турабыз. Не разбираюсь, да, мына жерде. Мына азыр көрсөңөр болот. Азыркы үйдүн ичинде эч ким жашабайт деп аткан. 3 жылдан бери бул жака эч ким келелек деп айтып атышат. Бул жерде жашаган кишилер. Жайында бир келип кетет деп атышат. Мына ичинде трансформатор бар экен. Ал барып туруп кайра могу трансформаторго кошулат экен да. Мына бул байке айтып атат, бул жерде жашаган. Биздин үйлөрүбүз дейт, бул трансформаторго кошулган дейт да. Тиги трансформатор эмне үчүн турганы белгисиз деп айтып атат да. Мына биз азыр дагы бир адреске келдик. Алтын Ордо жыл массиви, Нур көчөсү 53 дейт. Мына картадан азыр көрсөтүп атат. Нур көчөсү 53 ушул үй окшойт. Бул жерде карызы 39 миң, 40 миңге жакындап калган. 21 жылы отключение болду деп жазылып турат. Бирок кайра переподключенияга дагы карыз бар экен, 500 сомдой. Буну кайра кошкон окшойт да электр энергия. Эми азыр ичине кирип сурап көрөлү. Бул жерде киши жашайбы, жашабайбы? Азыр көрөбүз. Мына тиги жерде Нур 52 деп турат. Жана Алтын Ордодогу көчө. Бул жерде 5-3 деп, 53 деген окшойт. 53 деген окшойт. Бул жерде 2 этаждуу бир үй салынып атыптыр. Бирок
Бул жерге киши келгенде эле мындай көрүнбөй турат да. Мына караңыз, бул дат басып кеткен. Ичинде мындай электроэнергиянын проводу киргенде эле көрбөй турабыз биз. Бул жагы да дарбазасы көптөн бери ачылбаганы көрүнүп турат. Эки дарбазасы бар экен негизинен. Бул эшиги да көптөн бери ачылган эмес, мына көрүнүп турат. Тиги эшиги да ачылып аптыр. Эми ушул үйдүн электроэнергия карызы 40 миңге жакындап калган да. 40 миңге жакындап калган. Саламатсызбы? Саламатсызбы эже? Билбейсизби, могу эки этаждуу үйдө бирөө жашайбы? Жок. Ал өзү келип турабы хотя бы? Бул тетиги дарбазадан сураган го, тети Жылдызбек дегендер билет. Алар да ачпайт, үйүндө жок окшойт. Аранын аялы иштебейт да. Кайсы тетиги жанында, маңдайындагысы, Тети машина тургандан ошолор билет. Военный деп жүрөт го. Башка жерде үйү барбы же, Россиялаппы билбейм. Хорошо, рахмат. Ошол балада, ошол келиндер билет. Хорошо. Эми атын билбейсизби ошол кишинин? Жок, Билбейсиз, э? Биз шаардын чекесиндеги Таштөбө айыл өкмөтүндөбүз. Бул жерде Кыргызская 24, анан 24А дарегине келдик. Бул эки даректин Жылдыгараев аттуу бир гана абонентке таандык экен. Карызы болсо 300 миң сомдон ашуун болуп кетиптир. Таң калып атсаңар керек, эмне үчүн бул экөө заборго чыгып алган деп, ага биз жооп беребиз. Бул жерде эки дарбазасы бар экен, ага такылдатсак киши чыккан жок да. Анан бул жерде киши жашайбы же жокпу деп карайын деп, могу забордон карадык. Карасак бул жерде эки имарат бар экен. Бирөөсүнүн дубалдары урап калган, экинчисинде мындай адам жашаган деле көрүнбөйт да. Ошон үчүн силерге көрсөтүш үчүн муну биз bunun үстүнө чыгып алып, азыр кадрлар тартып силерге мындай көрсөтөлү деп чечтик. Бул 300 миң сом кандайча чыгып кеткен деп билүү максатында биз келгенбиз. Бул жакта турак жай бар экен деп ойлосок, ээн жер экен. Биз кийинки дарекке келдик. Бул 8-март 102 деген дарегине келдик. Бул жердеги электроэнергия болгон карызы 47 миң деп турат. Акыркы жолу 2018 жылы буга ошо электроэнергиясы өчүрүлгөн экен да. Өчүрүлгөн экен, бирок төлөнө эле экен. Биз келсек, бул жакта бул участок сатылат деп турат. Азыр биз ушу номерине чалып сурап көрөбүз. Фамилию тоже уточнить. Саламатсызбы? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Мирим зовут, я журналист из Медиахаба, вам звоню. Мы вот стоим получается, у вашего участка, вот дома, да, 8 марта 102. Мы хотели узнать, тут на вас за электричество должны там 43 тысячи, да? Тут пишется. Это участок не мой, я представляю интерес его владельца. Они там давно не живут, и я не знаю даже, как там может быть такой счет, потому что там никто не живет. Они уже сколько не живут здесь? Ну, судя по состоянию дома, много лет. Вы можете зайти и посмотреть, там дом в аварийном состоянии, там видно, что очень давно никто не живет. Мына бул сатылат деген номерге чалдык, Жасакал айтты, бул үйдө көптөн бери жашашпайт, өзүңөр көргөндөй эле бул авариялык абалдагы үй деп айтты. Ал эми үйдүн ээси менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Анын жардамчысымын деген кишинин айтымында бул үйгө көптөн бери жашашпайт, анан бул үйдү ошо сатуу ниети бар экенин айтышты. Сатылып жатканын айтышты. На юбилейный 6 биринчи квартира. Мына бул квартира окшойт, э? Азыр такылатабыз. Квитанциясы бар экен. Да, Щупенко деп турат берде. Квитанциясынан карасак, ооба, Шулико деп турат. Шулико? Шулико 21 миң экен. Жалпы карызы 22.802 деп квитанция келген экен. Аз кошуналарына сурап көрөлү, эгер ачпаса. Здравствуйте. Вот соседи у вас проживают в первой квартире, не знаете? Жашоодо кулым, по-моему. Жашоодо, Гелео,
Электр энергиясы менен проблемасы жокпу, билбейсизби? Билбейм, азыр 0 го дейм булардыкы. Жок, карыз бар экен, 22 000 деп квитанциясы келип тур. Биздин списокто 21 000 деп турат да. Кайсы квартира экен? Могу биринчи квартира. Жашайбы? Бул дабы? Бул жок, бул вообще жок. Канча жыл болду? Бул билбейм канча жыл болуп калды. Биз жакын эле алдык да бияктан. Көргөн эмессиз ушул эсин, э? Жок. Шулико дейт. Жаша, рахмат. 6 үстүнө чыгасыздар. Үстүнө барасызбы? Ооба, 6. Азыр эле силерди көрүп атпайбы биз? Али токтоп. Рахмат. Эсеп дүмүрчөктө көрсөтүлгөн айрым даректер таптакыр жок болуп чыкты. Бизде деген сатып ал деген жок. Мына могу биринчи кемпир өлүп калган. Андан кийинкинин хозяйкасы да өлүп калды. Бул орустун эмеси, баласы эле бар, алкаш. Анан мен кайнагаларым да өлгөн. Булар өздөрү жок. Бул жерде дагы эч ким жок. Мына мен эле турам. Мен аркы үйүмдүн агаротунда балам бар, Кутманов тоже. Могу жерде Касым Алиев. Андан кийинки турган болсо, фамилиясын билбейм, ал квартиранын киши. Анын аялы жаңы эле өлдү. Андан аркысы татар аял, татар киши. Андан кийин киши Баарын эле таанып турбайсызбы? Баарын эле мен буяка коренной эми 77-жылы келген буяка. Илгертем. Сатып алдыда уккан эмессиз. Уккан жокмун мен, вообще уккан жокмун ушуну. Жаңы эле. Кутманов деген көчө ушул көчө. Бул Кутманов деген көчө, Кутманова биз могу корону бар Кутмановда. Биздин кайнатабыздын эмеси. 8А деп да уккан эмессиз, э? Сиздики үйүңүз 8 экен, 8А деген жол экен, э? 8А мен, 8 меники. 7 экен, анан 8. Сизде электр энергия менен проблема жокпу? Проблема жок, мен кече эле төлөдүм. Мен постоянно төлөп турам. Кече эле төлөп уже квитанциям бар. Көрсөтөйүнбү иши билсеңер. Эме электр энергиясы менен проблема бу жерде кимде бар? Ушул көчөдө. Проблема билбейт ким, эч кимде деле тынч элебиз. Энергиясы бут боюнчабы? Ооба. Сатыбалдиева деген аты ким? Сайкалым Жок, 8А деген дарек каяк. 8А биз асы каяк болуп, бояк эмес, боли эмес, могу бушта. Бу 7 экен. Ооба, 7. Сиздики 8. Биздики 8А, Кутман көчөсү. Мен Кутманова. Бул 10. Бул кайнагамдын үйү. Жабык. Сатыбалдиева деген могу Тете көчөгө барып кетти. Тетиңде бир үй турат, ошол эмеспи? Аты кандай экен? С деп эчтеке деп жазылып. Просто эле Сатыбалдиева деп коюп тур. Биз мына Кутманов көчөсүндө 8 дарегине келдик. Негизи издеп жүргөн дарегибиз 8А болчу. Анан бул эже айтып атат, мен 77-жылдан бери ушул жакта жашайм, мындай 8А дегенди уккан эмесмин деп айтып атат да эже. Анан биздин актыдагы фамилияны да андай жашоочу жок деп, Сыдыгалиева деген жашоочунун такыр жок. Сыдыгалиева дедиңер? Сатыбалдиева. Сатыбалдиева деген жашоочу такыр жок, андай уккан эмесмин. Мына эженин акыркы квитанциясы 1000 сом келиптир, 1000 сом төлөп келдим деп атат. 1107. Бул жерде адреси мына 8 деп турат. О, 8 эмес. Бул базада чыккан маалыматта 8Аны издегиле деп атат. 8А бул жерде жок экен, эч ким деле. Ага да барып көрдүк, ал башка көчөгө карайт экен. Южныйга карайт. Башка жок. Мына бул көчө 8 деп турат, бул жакта эч кандай А деген жок. Ого, 8 эле ровный. Ошондо биздин колубуздагы документке ылайык, бул түндүк электрдин документине ылайык 8А Кутманов 8А деген көчө жок болду. Үй жок 8А деген. Айрым жашоочулар энергетиктерди күнөөлөштү, аларды туура эмес эсептеп жатат деп айыпташты. Бирок биз мындай учурларды иликтөөдөгү тизмеге кошкон эмеспиз. Счет туура эмес келип атат да. Биз деле эсептегенди билебиз да. Эсептеп берсек экөө разница болуп калат да. Анан кийин мен айткам төлөбөйм деп төлөбөй койгом 17-жылдан бери. 17-жылдан бери төлөй элекмин. Келип өчүрүп кеткен жокпузбу? 2 жол өчүрдү, 5-6 жол өчүрдү. Сот коюп койгон азыр. Туура эмес десеңиз эмне деп атышат, айтатсыңыз? Эми учукпай эле кетип калышат. Учукпай эле кетип калышат. Анан кийин Сизди жакында эле сотко берди, 17 жылдан бери өздөрү карызды айтып атышат. Жаңы эле сотко беришти. Ооба, актыда жазып кеткен, анан баягы күнү сотко бериптир. Пока эчтеке келе элек. Бирок ай сайын төлөйсүзбү? Колдонулган электр. Төлөбөйм. Потому что туура эмес жазып атат деп төлөбөй койгом. Анан азыр мен төлөгөнгө да акым жок, эми акыбалым жок болчу. Тиги карыз болуп калгам, ошол карызымдан зорго кутулдум да. Сиздин оюңузча эмне себептен бул туура эмес болуп калган? Немени туура эмес жазып кетет да. Показанияны туура эмес жазып кетет. Негизи мындай болушу мүмкүнбү? 105 миңге. Эми 2017ден бери төлөнбөй атат, жаз кыш болуп атып, мынчага чыкпаш керек, потому что биз от жагабыз.
Плитка колдонбойбуз, жайында вообще эле колдонбойбуз. Жайында үйдө деле болбойбуз. Жумушта эртемен кечинде келебиз. Постоянно эле ушул жерде жашайсың. Постоянно 2000 ой. Биз кан көчүп келгенде бу жерден 3,5 эметпей эле мындай 200 сомдон алып турчу да үйдөнчү. Эми шочуп Анан койдурган. кийин эле квитанция келгенде эле монча деп анан 200 сомдон төлөп турганбыз. 2017 эмес 2020 чейин төлөгөнбүз 200 сомдон айтсаңыз. Эме силерге квитанцияларды берчү эле ушул төлөгөндө. Мындай наличкале Мындай берсилер эле да. алып кетчи, чогултупчу. Контролерго берсиң. Анан кийин уже квитанция келгенде жанагындай болуп 50 миңби 30 миң келип калганда анан кийин ошондон кийин чыр ошондон башталган да. Ага сайын 200 сомдон төлөчүбүз ай сайын. Силер кантип кайра подключение болуп атасыңар? Өчүрүп кетсе кайра. Өзүбүз кошуп алатабыз да, эмне алайлы. Кичинекей бала менен отурабыз да. Отурам да эмне берем. Ошо 200 сом алып жүргөн кийин нөлгө түшүрбөй кийин 30 миң келип калат атпайбы? 30 миң 50 миң. Негизи биз эртемен кечинде келебиз, мынча акча болбош керек. Биз плитка колдонбойбуз, от жагабыз, до сих пор от жагабыз. Все, хорошо, рахмат экен. Биринчи үйдө жашаган кошунасы айтып атат. Туура эмес эсептелип чыккан дейт. Бул жерге электроэнергияны жаза беришкен дейт да. Анан ушундай эле кошунасы мына 5-чи үйдө так ушундай болгон дейт. Тиги эженики 105 миң карызы бар. Бул жерде 44 миң карызы бар экен да. Так эле ушундай проблемасы бар дейт. Мына бул жерде машинеси токтоп турат, үйдүнө окшойт. Эмнегедир азыр чыкпай атат, биз сакылдатсак. Жусумалиева Замира бул жерде жашайт. Бул жерде электроэнергия болгон карыздарды биз карап аттык эле. Ким туура эле жазылып атабы, кандай жазылып атышын сурайын деп келебиз. Ал туура эмеси да бар, туурасы да бар, ар кандай да. Эме силердин акыркы квитанцияларыңарды көрсөк болобу ушу менен салыштырып? Силердин кошунаңардан келдик, биринчи үйдөн. Ал ага да эмеден жылара кандайбы? Эме туура электроэнергия туура эмес жазылып атат дейт. Ошондон болуп атпайбы? Ушу силерде да ушундай проблема бар дейт. Меники проблема болуп, биз өзүбүз немебиз менен мушташканга чейин барганбыз. Бул 1 жылда чогулган. Бул негизи өткөндө кимиси электрик жана Султан менен келгенде 5 миң сом берген. Ал төлөдү, квитанцияны берди. Бар, квитанция бар. Анан ал төлөдү. Мага эме дегенде мен айткам, лишний эмелерди мен төлөбөйм деп айткам. Бирок ошол жака разборкага келгиле дегенбиз барган жокмун. Бирок ай сайын Февралда келген квитанция экен бул жерде. Ай сайын келип атат. 20 миңдей. Жок, төлөгөн жок. Биздин списокто бирде 44 миң деп турат. 44 миң деп келген эмеспи? Жок. Бизде 44 миң деп жазылып турат. Меники 30 миң, 28 миң киловатт болгондо, мага квитанция 30 миң деп келген. 30 миң киловатт менен жагып турду. Эмне ошентип туура эмес жасап? Ошентип 4 ай, 5 ай ошентип жазып жүрүштү. Биз биринчисинде да ошондой ызычуу болгондо чакар, разборка баарын заявление жазып эметип келгенбиз. Өздөрү катасын мойнуна алып оңдошкон. Азыр кайра ошентип атат. Мына бул эми экинчи болду. бул ошондой экинчи жолу ушундай ката жазып аткан экен. Ошондон кийин мен төлөбөй койдум да, улам кошуп эле ура беришет. Негизи мен заявление жазайын дегем, анан заявление жазайын деп адвокатка сүйлөшсөм, электроэнергияга сенин алың жетпейт деп койду. Ага киришпей эле кой. Булар по-любому өкмөт утуп алат деп койду. Не болгон дейсиз бул жерде? Бул жерде обрыв болгон. Мынданча биз бак чыкканбыз да. Анан обрыв болуп, анан обрывдан кошуп, бирок контролерду биз немеге койгонбуз да. Ушундай болду деп. Анан контролер келип туруп, биз жокто акт немеге акт нарушения составлять этип туруп, силер левый колдонуп жүрөсүңөр деп туруп, бир акт составлять этеби. Анан ал кагаз менен барып туруп доказывать эте албай коебуз. Доказывать эте албай коюп туруп, анан уже кабелди отош керек болду да. Анан бизге деген пломбаны алып бергиле, биз кабелди алмаштыралы десек, экинчи раз келип туруп, уже бул баягы план толтуруштун эсеби болгон. Экинчи раз келип туруп, кайра акт нарушения составлять эткенде, ошондо тетиги көчөнүн тетиги жеринен көчөдөгүлөр деле күбө. Ошол бала менен биз тетиги жерден мушташканга чейин барып, анан ошо менен эки план акт нарушения экөөнү деме кылып салган да. Анан мен азыр ушул күнгө чейин мен акт нарушенияны төлөбөйм, мен только колдонгон электроэнергияны төлөп келдим. Бу жерде электроэнергиядагы 16 миң жазышыптыр.
Акт боюнча 23 миң дейт. 23 миң. 2 нарушение болот. 2 нарушение. Бирок электр энергияда каршы болот атпайбы 16 миң? Электр энергиясын бизде азыркы контролер менен өткөн айда сүйлөшкөнбүз. Биз кызыбыз менен немеде онкологияга жатып калдык да. Анан азыр немеге чейин леченияларын Москвага чейин деп атат. Анан ошонун себебинен кичине болсо отсрочка сураганбыз. Анан бул электр энергиясын немесин калтырбай эле төлөп келатабыз. Только эле единственный төлөбөгөн нерсем ошол акт нарушение менен премиясын төлөгөн жокмун да. Ошону төлөгөн жокпуз да. Действительно аны жашырган немебиз жок. Анан ошондой. Квитанцияны карап алса болобу, мындай салыштырып көрөлү. Биз эме ушуну карап атканбыз да, мүмкүн лишний жазып коюш койгон депчи. Жок, бул жерден эле. Мына бул жерде үйдүн ээси айтып берип атат. Бул жерде чын эле бул жерде акт 23 миң деп жазылган экен. Бул жерде эрежелерди бузган дейт да. Тетиги кабелди кокустан кесилип кеткен дейт. Бирок сөтчү келип туруп аны силер эрежелерди бузгансыңар деп 2 акт жазган дейт. Биринчиси пломбасы, экинчиси ушул кабель боюнча 23 миң жазылган дейт. Бирок 16 миң да карыз бар экен, электр энергия ал чын эле бар деп айтып атат. Жалпы 76 миң карыз деп бул базада ушундай маалымат бар экен. Биз ошо Бир булак айылынын Омурзаков көчөсүнө келдик. Анан 6 дарегине келишибиз керек эле. Анан биз 9га келип 6-ны сурайлы десек, бул жакта нумерация тескери айланып калган. 6 экен. Демек колдонулган бул электр энергия. Просто азыр төлөй албайсыңар, э? Хорошо. 36 миң үстүнө пеня кошулуптур. Мен буга чейин ошол акт нарушенияга чейин мен өзүм Север Электрода иштечмин. Колонияда. Север Электродан СМИАТ отделде, технический отделде, транспорт машиналарды ушундай жасап, ошол Север Электрон ушун головныйында иштечмин. Анан үйгө неме бар болсо, льгота. Анан эми өзүм Север Электрода иштеп жүрүп, анан мен кантип левый кылып кантип кошом. Ошол малда ошол балага жигитке түшүндүрө албай, бул кабель үзүлгөндөн ушундай болду десек дагы келип. Бу жерде неме кылганда өзүм на руку баягы ошол малда бул которулуп кетип аткан экен. Билбейбиз. Анан экөөбүз ушул жерден ызычы болуп урушкандан кийин экинчи актты составлять этип туруп ошондон которулуп кетип калган да. Анан ошону 2 акт менен кала бердик. Башка аргам жок болуп калды, доказывать эте албай койдук. Анан мен жөндөн эле төлөшкө. Эми сиз ушул Север Электрде иштеп жүргөндө мертвые души деген терминди уккансыңарбы? Жок. Жана лишний электр энергияны адамдарга жазып коюп, аны төлөтөбүз деп же списывать этип андай уккан эмеспиз. Север Электрода ошол 2010дон 2012-жылга чейин иштедим. Ошол маалда болгон да бул окуя. Бул 16 миң сом, бул чисти биздин немебиз, задолженность. Бул эми по мере возможности 4 миң болобу, 3 миң болобу, 5 миң болобу ушинтип төлөп эме алып коебуз да. Саламатсызбы. Что-то таппай жатам, мен аралашып кеттир. Могу екен последний. Өмүрзакова, мына квитанцияда да Өмүрзакова Алтага туура дал келип атат. Жалпы карыз 50.499 деп чыгып атат. Бул 3-мартка карата келген. Квитанция келген 40. Бирок бул эмнеге 50 деп келген? Бул жерде биздики 70 деп жазылып турат. Же акт кошулган эмеспи бу жерде? Акт кошулбайбы? Жок, акт кошулганда электр энергияныкы бизди монт деп түшүндүргөн да. Могу биздики агылганы неменки дегенде пеня менен акт кошулганда ушу чыгат дедим. Мына акт нарушение акыркы жолу мону берген. Ошо 2 жолу алганбыз да. Акт нарушение 50 миң сом келген пенясы менен кошо. Бул акт боюнча 23 миң дагы карыз. Бул жерде ал маалымат бар 23 миң деп. Жөөсү дагы уже бошол эле экен. Всё, рахмат ача. Рахмат. Биз азыр Арашон айылында Чапраштиева көчөсүндөбүз. Бул жердеги 11 дарегинин жашоочусу Кискараева аттуу жашоочусунун электр энергия болгон карызы 115 миң сомго чыгып кетиптир. Саламатсызбы эже?
Мен электр энергияга каржы барбы? Ошо сурайын дегем, сиз эмне болуп өсүп кеткен 115 миң деп турат. эме 115 миң, какты 115? Мынтип турат да, Кискараева 115 миң деп турат. Пеня дейт. Пенясы менен чогуу. Пенясы менен чогуу. Пеня 74 миң экен. Өзүңүз колдонгонуңуз 40 миң экен. Тура эле ушинтип чыгат же жазып. Билбейм, мынакей суруу эме. Могу адегенде эметкен тигидей эметкен 7 эле мүнөт калыптыр. Ана моуну эметип коюшкан, анан улам кесе тугуна сен карасаң эметкен. Өчүрүп кетет чыга. 3 күндө бир, 4 күндө бир эметет. Анан 7 айлык бала бар. Мына алды ооруп, менди ооруп мынакей. Жүрөгүм кармап, түндө асыл жерден калдым. Күнүгө кармап атат. Квитанция келет атабы? Иә. Квитанция келет атабы сизге? Жок. Квитанция келбейби сизге? Жанагындай бир эме жазып кеткен. Ана мен дагы аракет кылып атам. Бир жерим бар болсо деги айланайын. Силерде чын эле бирок ушул жерге келген 30 жыл болот. Бир жакшылык көрө элекмин, ишенесиңерби? Мына мен деле адаммын го, 75-ке чыгам могу эмеде. Калп айтпайм. Кой десе койду алып кетет. Мен бая күнү айттым, бетиң эмес эле иттин көтү экен дедим жанагы кыялды. Ким алып кетет? Кыялдычы, контролерду. Канча балдар ушун бар көбү өлүп калды. Эмне ушинтип зыркыратасыңар дедим. Мен андай бир эле ишенсеңер бая күнү жана Чыңгыз дегенде келип кеткен. Чыңгыз деген балачы деген, мен эмеге да баргам. 2000ден эметип турайын десем өзүм ооруп атам. Жок, эже, карыз бар негизи, жагылган бар. Карыз бар. Примерно канча? Билбейм ансын. Тек Варан Сокпага барыш керек да. Сизге кандай счеттор келип атат? Мага 40 миң деп келет, 30 миң тигибиде эле келе берет. Бирок анча жаккан эмес. Жок, андай жок. Өзүнчө эле үстүнө кошуп койгонбу? Ошондой го. Сиз барып эме арыз жаздыңар беле? Ишенбесеңер даже азыр эме көргөзсөм канча бир 3-4 комнатадагы вообще иштебейт, жок эме. Анан жана Чыңгыз деген бала келип, дагы оңдоп кеткен, майер күйүп кетти совсем. Анысы да бар мына. Аксы да жазып кеткен. Өзүм да баргам мурун. Күйүп кеткен этигиби, Могу күйүп кетти. Счетчик өртөм кеткен. Бул карыз канча жылда чогулган? Бир эле эме, мен 5 миң, мына бая күн дагы 3 миң, мен айттым, ушу кичики баланы мына кар жаап турбады. Ушу кантип ушундай болот дедим, Биз эч жака көчүп кеткен жок ушул жерден. Мен давлением 220-дан болот атат. Сиз канча жактым деп ойлойсуз? Мисалы бир жерде 40 миңге жакыптыр деди, калган баары пеня экен. Пеня 40 миң. Мен 40 миң болбойт. Бир ашып кетсе 25 ушундай болот. Мен өзүм оюмчачы. Мен айттым, могу жерлерибизди да эметели дегенбиз. Анын деле бир күн эле сата койбойт да. Сатып теги айланайын. 30 миң деп да төлөп жүрдүм, сенсең ушулардын тили мененчи. Кой дейт 15 миңге тиги балам бир ай. Мындан мурун да 30 миң төгүп жүргөнсүзбү? Бир жолу бир качан экенин билбейм, ушул жака келгенде төктүм иш кылып. Анда Варансукага барсам кызык барынан. Варансукадан өзүнө 3 миң бердим да, айттым. Моорекини эметкиле дагы ошол жерге төлөйүн дедим да кассасына. Десем, балам бир жер сатып эмне болгонун алып бардым да. Алып барсам, доллар мени албайбыз деди. Анан шаарга барып эметип келдик дагы, өздөрүнө 3 миң берип, эме кылгыла деп ошол жерге төлөйүн десем, жок, Стрельниковго төлөгүлө деди. Кийин карасам 3 эле миң сом жанагындай эме чыгыптыр. Жок, 30 миң. Силер квитанция алган эмеспилер ал акчаны өрөп атканда? Жок. Эмнеге аламыз? Эми ишенебиз дагы. Сиз ошондо ай сайын сизге квитанция келбейби азыр? Мына мынча карыз болдуңар деген. Эмне үчүн келбейт? Жарагандай эле чоң эме менен келет. Мен жыйнап жүрөм аны баары. Ушуну көргөзсөңүз бизге ошону. Көрүп алалы, муну менен салыштырып көрөлү. Биз ушуну аны каяктан карайм мен азыр эми? Эгерде таап алсаңыз, азыр карап көрбөйсүзбү? Анткени ошону салыштырып алсак, бизге далили болот да. Мына бул эже карыз эмес экен, төрөмөс жазып. Карыз эмес экен, кичине карыз. Ошо жана ашыкча жазып салыптыр деп. Аны эмете албайм да ошо. Ошо ашыкча жазып салыптыр деп айта алабыз да. Эгерде сиз квитанцияны азыр берсеңиз, канча келип атат, биз салыштырып көрөлү. Квитанция ошондой эле келет. 46, анан 50, анан 100, 103 миң, анан бат эле эметип турат да. Ана мен сиңдилеримден сурайм да, меникин мына көрүп турасыңар. Бу кандай десем, ал биздики мындай эмес, сеники эле кандай ушундай. Сиз үйдө от жагасыңарбы же? Мына чыгарып таштадык, могу жерге от жакчымын. Анан бир балага эле эме коюп койгом кээде. Ошо эме жок дегенде ошо бир квитанцияңыз болсо көрсөтүп коесузбу? Издеп таап, эгерде бар болсо үйдө. Салыштырып алалы. Аны бирөөнү келиним 3 миң сом төлөп жанагы эметтим дейт. 110 миң деп турат. Пеня чыкмыштыр. Бул мени ооруганда
ошондон эметип кетти да. Жана Мая деген аял Бул бар. октябрда келген квитанция экен. Кайерденсиңер? Октябрда келген квитанция. 115 000. Муну силер эч төлөп элесиңер азыр, э? Жок, эми мен ошонумда таба албай жатсам, 5 000, 3 000, 2100 төлөйм. Төлөйсүз, бирок төлөгөн тууралуу кагаз аласызбы? Кайра же жөнүндө берип кое бересизби тиги контролер? Жок, азыр эметип атам, кагазым бар ошо үстүнө эметилген. Анан такыр эле төлөбөйт дегенге кантип анан киши эметет ай, ооруйт. Арасында карыздарын мойнуна алган абоненттер дагы бар. Саламатсызбы? Жумаканова, сиз болосузбу? Электр энергияга карызыңыз бар беле? 92 000 Мен эмеден соттон эметкенбиз, чечишкенбиз. Эмне болуп 92 анча көп болуп кетти эле? Эме. Туура эмес расчет жасалган, анан кийин срок давности болгон да. Сизге туура эмес эсептеп коюшканбы? Туура эмес эсептешкен, ошону списать этебиз деген да. Качан ошентишти эле? Качан списать этебиз? Сотто решениеси бар. Жок, ошо быйылбы же былтыр? Быйыл. Так, 6 октябрда, анан кийин 7-6 ноябрда ошону чыгарып берген. Канча сом списывать этишет сиздин чечимге ылайык? Где-то 70 го дейм. 70 000-би? 70 000 ошондо алар өздөрүнүн мойнуна алып атат, э? Мойнуна алып атат. Мен 17 000 бирдемке төлөп бер деген, анысын төлөп бердим. Эмнеге ошо андай туура эмес эсептеп коюшуптур? Билбейм. Акыркы квитанцияны көрсөтөлбү сиздин акыркы? Эми пенсионербиз. Пенсиямды көрсөтөйүн, 1,5 миңге чыктым. Мына 1500. Берди деген, эмне деген акча, муну жизнь чачымды жуусам да төлөй албайм. Анан мен пеняны сотко барганда айттым, мен өзүм жакканымды как добросовестный потребитель төлөп берейин. Бирок мен 92 000-би 70 000-ге төлөй албайм десем, ушундай решение чыгарып беришкен. Сага рахмат эшке. Мен дагы өзүм бухгалтер экономист, анан жөн эле көчөдө жүргөн аял эмесмин. Балдардын айлыгы бир 15 000 болуп эчтеке жетпей бармаска деп, анан жөнөткөндөрүм баарын төлөдүм, мен могу күйүскөнүмдү. А пеняны айттым, мен төлөй албайм деп. Айрым абоненттер үйлөрүндө жок болгондуктан тактоого мүмкүнчүлүк болбой жатты. Квитанцияны көрсөткөлө сиздики. 27 А эмеси? А деп келип атат. Сизде 116 000 карызыңыз барбы, электроэнергия? Бул канча чогулуп кеткен? Эмне болуп чогулуп кеткен мындай карыз? Эмеге төлөп койгом да. Жанакы электрик балдарга төлөп койгом. Алар төлөбөй эметип коюптур. Анан жиним келип мен дагы эметпей койгом, төлөбөй. Сизге кандай квитанция жазып берчү эле? Мындай төлөдү деп чекти. Сиз наличка берчисиң, десе, контролёр. Наличка берчүмүн да. Наличка төлөп койчу деп. Как раз жаңы жылдын астында болчу. Анан ошо ойдон эметкенден мен дагы жиним келип ошо моментте ооруп калдым. Анан кете берди, кошула берди. Канча эле сиз төккөндө акыркы жолу? 2000 бирден болчу, 2000 бирден болчу. 3000, анан жаңы жылдан бери эле 100 000 болуп кеттиби анан? Бул көп болду да төкпөй калганда. Анан чекесинен төгүп, акча болгон сайын төгүп берип атпайм айына 5 000 ден. Тиги электриктерге канча сомдон берчү элеңиз колуна төгүп койчу деп? Ал эметпей калды уже. Кетип калышты болду. Жок, ошо канча сомдон берчү элеңиз? Колуна. Колуна? Ошо акчаны эле төгүп койчу эле берип койчумун да. Ошо канчадан берсиңиз? 3000 бердим, 2000 2000. 3000ден контролёрго наличка берсиңер, төлөп кой деп. Квитанция жазып берчү элесизби? Жок. Мындай эле колуна берип койсуз. Анан ошондо сиз канча акчаңызды төкпөй коюштур, общий санаганда? Ушул акчаны төкпөй койгон да. 3000 сомду элеби? Бир жолу бергенсиз, ошону тигилер салбай койгон, аны сиз төлөбөй койгонсуз, э? Эми сиз 5000ден кутулуп атасыз, э? Светиңерди өчүрүп кеткен эмес беле? Өчүргөн, кайра сурап балдар кички келинчегим дагы ооруп, сооруп эметкенден кайра эметпей айына төгүп турам деп. Бул канча жылда чогулган бул 116 000? 2-3. Контролёрдун аты ким эле? Андай контролёр жок болчу. Светчиге берчүмүн деп эсептеп ошону. Ошо светчиге берчүмүн. Аты ким? Чыгып кетти жумуштан, атын да унутуп калдым. Хорошо, рахмат. Это 12-2, да? 12-1. 2, да?
А у вас можно попросить счета за электроэнергию? Здравствуйте. Здесь Гостева, да, проживает? Гостева? Ну как, по идее, да. Зарегистрирован дом. Да. У вас задолженности за электроэнергию нет? Есть. Есть, да? Около 3000 где-то, да? Все, хорошо, вот это просто 2000. Спасибо. 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 Выплатим это все. Хорошо, мы просто смотрим. То есть вам еще не отключили, да, электроэнергию? Не, ну мы это заплатим. Все хорошо. Эсеп түмүрчөктөгү даректерди табуу оңой болгон жок. Көчөлөрдүн аттары өзгөрүп кетсе, айрым үйлөрдө табличкалар жок болуп жатты. Здравствуйте. 66-й үй ушубу? 66-й үй. Алтымыш алты кайсы айт билбейсизби? 68. Биз колубузга тийген түндүк электрдин 800дөн ашуун абоненттердин үйлөрүн кыдыруудабыз. Биз бүгүн Орок айыл өкмөтүнүн Сарбан айылындабыз. Бул жерде земледелец деген көчө экен. Нумерациясы жок, бирок биз кошуналар менен сүйлөшүп атып аныктай алдык. Биздин болжол менен бул үй 66А. Мына ичине карасаңар, фундамент куюлган экен, башка эч нерсе жок. Бул жерде деп электроэнергия колдонулат деп айта албайбыз да. Жунусова Дилара хан дейт, карызы 104 000 деп жазылып турат бул жерде. Бирок эч нерсени мындай көрө албадык. Ичинде турак жай жок, электроэнергия колдонду деп айта албайбыз. Бул жерден да кошуналар менен сүйлөшө алалы десек, булар да үйүндө жок экен. Бир эле кошунасы азыр бизге жооп берди, өзүнүн номерин айтты. Бул жерде да эч ким жок экен, тиги жерде да эч ким жашабайт экен. 66А деп жазып коюптур. Же бул үй болуп калышы мүмкүн, же тетиги фундамент болуп калышы мүмкүн да. Бул жерде башка нумерация жок. Иликтөө чыгары менен бир күнгө жетпей, башкы прокуратура дароо маалымат жыйын өткөрүп, иликтөөдөгү фактыларды ырастаган. Анда көрсөтүлгөн айрым фактылар боюнча кылмыш иши козголгонун билдиришкен болчу.